Салам достор, биздин кезектеги саякатыбыз Астанадагы дагы бир мыкты университет Казгю. Мурун Казгю болчу, бирок азыр каталышы Максут Нарыкбаев атындагы университет. Кеттик анда. Кийимдер өзү тапшыргандан соң конок жазуусундагы бежикти алып лекцияга чуркадык. Көрүүчүдүн аркасынан көрмөк сучат дейт эмеспи. Биз бул жакка негизи Дүйшүн агайдын чакыруусу аркылуу келип калганбыз. Агай билим тармагында белгилүү инсан, профессор Назарбаев университетинде 20 жылдан бери алектенип келет. Бүгүн ошол электрондук катты жазуунун эрежелери, алдагы негизги ыкмалар жөнүндө лекция англис тилинде болуп өттү. Буга чейин кыргыз тилинде агайдын YouTube каналдагы видеосу бар экен. Ссылканы калтырып койдум. Эгерде кызык болсо кирип көрсөңүз болот. Лекциядан соң универге болгон саякатыбыз уланды. Эске салып кетчү нерсе, бул дагы Назарбаев университети сыяктуу жеке менчик окуу жай. Бул ошол негизи Казакстанда юриспруденция жаатында таанымал болгон экен. Азыр бирок ар тараптуу кесиптерди дагы чыгаруу менен алек. Көргөнүңүздөр эле бардык шарттар аябай мыкты деңгээлде түзүлгөн. Бул жакта журналистика жаатында журналисттер кечки жаңылыктарды, подкасттарды айтып эле бардык нерсени ушул жерде кылат экен. Кечки саат 6:30 чамасы бардыгы өздөрүнүн окуулары менен алек жаңы технология менен толук түрдө камсыздалган. Баары өзү универден чыгып жатакана жанында ушул жака дароо кетишет экен. Бул атайын студенттер алдын ала ресепшнге барып жаздырып алышат экен. Ошол жерге келип отуруп өзүнчө бөлмө сыяктуу. Бирок бул жакта адамдар ары бери өтөт экен. Башка жагы дагы бар. Ал жак мындай тынч да. Ошол жактан өзүң канча саат отурсаң, балким 5-6 саатка чейин каалап тапшырмаңды аткарсаң болот. Ичин жаап алыпчы. Акыры достор көптөн күткөн муштарга келип жеттик. Бул муштар негизи Англиядан алып келинген экен. 2 жылдан бери пародо муштар. Көргөнүңүздөрдөй, эне бала. Бул жак кыз окшойт, мына жактагы кызы апасы. Аты Шымчуган. Көргөнүңүздөрдөй, бул жакта атайын муштардын үйлөрү дагы бар. Ушул жакта тамак ашын дагы берип ушул жерде жакшырат экен. Муштар 2 жылдан бери бардык келген конокторго көргөзүп айтор ушундай эне мышкы өзү көптө көргөндөй аябай мындай олуттуу да көз караштарычы ушундай. Эми бул жак болсо конференция өтө турган зал. Көпчүлүк ошол иш-чараларды ушул жактан өткөрүшөт экен. Ар бир кадам сайын дал ушундай мотивация берүүчү, максатыңды эскертүүчү, айылдан эмнеге келгениңди дагы да болсо эсиңе салып турчу сөздөрдү жолтурууга болот. Мугалимдер үчүн жогорку деңгээлде шарт сөз кылган болсоң, анда алар дагы өз билимин аябай студенттерге берет эмеспи. Бул жакта атайын ушул лекциядан айтор чарчап келген мугалимдер үчүн машыгуучу зал бар. Бул атайын мугалимдер гана үчүн. Андан соң эгерде балким спорт менен машыгып, айтор көп лекциядан кийин чарчай турган болсо, накылымдай эне мындай куш уйкулуу боло турган кичинекей бөлмө бар. Бул жака келип мугалимдер атайын мугалимдер үчүн гана экен. Мугалимдер келип бир аз 15 же 1 саат балким уктап алса болот. Күндүн батканы. Кечки астанага суктанып, кофе менен 7-нчи этаж бул, же 4-нчи этаж бу. Карап, суктанып отурганга эме жетсин. Сөзсүз түрдө китепкана достор, эгерде сен китеп ачсаң, китеп сени ачат дейт эмес. Бул жакта төркүн, түстүү, китептер дүйнөсү. Айтор бул жака келгенде китептерди көрүп аябай башкача мындай сезимдер пайда болот. Китептерди көргөн сайын эч нерсени билбейт экениңди, дагы да болсо окуш керек экенин, мотивация алып, айтор мындай ички бир өзгөрүү пайда болот эсептейм болчудай. Баса сиздин 2026-жылы акыркы жолу окуган китебиңиз кайсыл болду эле? Комментарийга жаза кетиңиз. Ошону менен бүгүнкү биздин универге болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Баарыңыздар баракчага катталганды унутпаңыздар. Ар бириңиздердин колдооңуздар биз үчүн өтө маанилүү. Жактырганды, комментарий жазганды жана видеону бөлүшкөндү унутпаңыз. Эмки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз. Өтө эмоционалдуу болду окшойт. Аман туруңуз.